Темир жолдун айланасы чачкынды соодадан тазаланды. Жалал-Абад шаарынын Железнодорожный көчөсүндө мыйзамсыз соода жүргүзгөн сатуучулардын бүркөлөрү алынды. Тагыраагы Жусупбек Бакиев көчөсүн кесип өткөн темир жолдун айланасы тазаланып, чачкынды соода жайларынын ишмердүүлүгү токтотулду. Бул жаатта тиешелүү кызматтар 10 августтан бери иштеп жатат. Ошол Борбордук базардын айланасында жайгашкан темир жолдун айланасындагы чачкынды соода менен отурган соодагерлердин бардыгын бул жерден тазалап алып чыктык. Буга чейин билесиздер, бул канча дагы жылдардан бери ушундай соода саттыктар жүрүп келген. Мурун буларга места соодагерлерге чындыгында биз кайсыл жерге барабыз, кайсыл жерге барып тиричилик кылабыз деген сөздөр бар эле. Булардыкы деле туура. Бирок ошонун негизинде жаңы муниципалдык базарды ачып, ушундай места жетпеген элдерге, соодагерлерге ошол жактан месталарды берип атай даярдап койгонбуз. Месталар ошонун негизинде азыркы Кыргыз Республикасынын президентинин 56-жарлыгынын негизинде атайын ушу чачкындуу соодалар менен азыр иштер жүрүп жатат. Кошумчалай кетсек, бул сыяктуу чачкынды соода жайларын жоюу иштери алдыда улантылат. Дагы мындан нары дагы темир жолдун дагы айланасында мыйзамсыз отурган соодагерлерди бардыгын көчүрүүгө, бир эле темир жол эмес, ушу Жалал-Абад шаарындагы кайсыл жерде мыйзамсыз отурган ушундай жол боюндагы соода кылгандардын бардыгын алып чыгабыз. Аларды эми биз ошончун атай базар ачып, бардык ыңгай шарттары менен жайында салкын, кышында жылуу жерди атайын дайындап койгонбуз, даярдап койгонбуз. Ошол жерге барып соода кылышыны өтүнөт элек.